Өзбекстандын үш жараны өткөрмө бекетте чер чыгарды. Караколдогу зоопаркты суу каптады. Боомдо жол кырсыгынан 5 адам жабыркады. Күндүн орчундуу жана урунтуу окуяларын баяндаган Айтмакчы программасы назарыңыздарда. Аны мен Айперишен кол алып барам. Бизден алыстабаңыз. Кадамжай автожол көзөмөл өткөрмө пунктунда чек арачылар укук коргоо кызматкерлери менен биргеликте мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган жана өткөрүү пунктунун режимин бузган Өзбекстандын үч жаранын кармады. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Карма, барьер дең, барьер. Сенде Мена барьер. Кел жака. Барьер, смело. Мена барьер, каралгачмы, карма. Жон турбайчы. Отур. Өзбекстандын жарандары 1999 жылы туулган ММ, 1995 жылы туулган МС жана 2001 жылы туулган ШЮ ПЦР анализинин терс натыйжасы тууралуу сертификатты көрсөтпөстөн Өзбекстандан Кыргызстанга өтүүгө аракет кылышкан. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин санитардык карантиндик кызматынын кызматкерлери аларды Кыргызстандын аймагына киргизбей коюшкан. Так, вы там стойте. Кто там? Вы проходите. Стойте, проходите. Проходите, стойте. Стойте, проходите. Буга карабастан Өзбекстандын жарандары өткөрмө пунктун бузууга аракет кылышкан. Алар өзүн агрессивдүү алып, чек арачылардын да, милициянын да талаптарына баш ийбей, текшерүү пунктунда чатак жана мушташ чыгарган. И давайте все вместе. Укук коргоо кызматкерлери мамлекеттик чек араны бузуучуларга каршы иликтөө жүргүзүштү. Ошондой эле Өзбекстандын жараны социалдык түйүндөр аркылуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго ачык кайрылуу жолдоду. Ал Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасындагы мыйзамсыз текшерүүлөрдү жана Кыргыз Республикасынын чек арачыларынан опуз алууну талап кылды. Hurmatli Sadir Japarov, hozirgi kunda xabaringiz bo'lsa kerak, Andijon O'sh do'stlik chegara postidan O'zbekiston fuqarolari o'tib O'sh orqali Almataga uchib kelishyapti. Almata, Astana, ya'ni Qozog'istonga. U yerda bo'layotgan voqealar biroz odamni jahlini chiqaradigan va Qirg'iziston mamlakatini sharmanda qiladigan holatlar bo'lyapti. Ya'ni Анын айтымында Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга бара жаткан достук постунан жана Ош аэропортунан өтүшөт. Алар болуп жаткан окуяны Кыргызстан үчүн уят деп аташып, Садыр Жапаровдон ишти көзөмөлдөөнү суранышты. Ах ты собака хитрожопая! Кыргызстандагы Жападан жалгыз Каракол шаарындагы зоопаркты суу каптады. Анын себеби нөшөрлөп жааган жамгыр жана Каракол дарыясынын нугунан улам болгону айтылды. Бул тууралуу зоопарктын директору Салтанат Сейитова билдирди. Анын айтымында суу тосмону бузуп, зоопарктын кызматкерлери тамактанган жалгыз үйдө басып калган. Ошондой эле жолдорду алып, электр зымдары жабыркаган. Учурда зоопаркта электр энергиясы жок. Зоопарктын кызматкерлери жаныбарларды кургак жерлерге көчүрүп жатышат. Зоопарк 1987 жылы негизделип, 2013 жылы Бугене зоопаркы деп аталган. Анда кызыл китепке кирген, сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлардын 30 түрү бар. Аны 2003 жылдан бери Салтанат Сейитова жетектеп келет. Ошондой эле Каракол шаарында дарыядагы суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнүн натыйжасында Ривер паркта дагы суу каптаган. Ал $100 000 курулган болчу. Как ж так вышло-то, блин? Маалыматка караганда, парктын аймагын суу каптагандыктан көпүрөлөр, беседкалар, спорттук тренажерлор талкаланган. Ривер парк Ысык-Көл облусундагы суу жээкте курулган жалгыз парк болуп эсептелинет. Парктын аймагы бир нече эс алуу жайларына бөлүнгөн. Ошондой эле эки бөлүгү көпүрө аркылуу туташкан. Айтмакчы, кечээ Ысык-Көлдүн аймактарында сел каптап, жолдорду суу каптаганы маалым болгон. Телефон не урони.
Боом Капчыгайындагы үрөй учурган жол кырсыктан 5 киши жабыркаган. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Каргаша кече 30-июлда кечке жук Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда болгон. Кызыл кочкул түстөгү автоунаа каршы тилкени бөлүп турган бетон тосмого урунган. Унаадагылар балыкчыдан Бишкекке бара жатышканы айтылды. Кырсыктан жабыркаган 3 аял менен 2 эркек киши ооруканага жеткирилген. Жүргүнчүлөр 19, 33, 38 жана 39 жашта болсо, айдоочу 31 экени айтылды. Алардын абалы тууралуу азырынча так маалымат жок. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.